Assalamu alaikum, urmatlı ziyaratçılar. Allah Taala umrаңыздарды kabul kılsın. Her bir nerse niyet menen baştalat. Bu umrada Peygamberimizin sünneti bizde mazhab boyunca. Hazır mına 3 gün Medine'de bolduk. Kudayım buyursa Peygamberimizi ziyaret kıldık. Emi Mekke'ye karay yol alabız. Birazdan keyin avtobus keledi. Oşonun üçün her bir nersenin aldında bir muzakara kılıp koygan jakşı bolat. Muzakara degen söz sabak ötüp koyu. Allah Taala buyurgan Kur'an'da وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ey Muhammed Peygamber eskertkin, eskertүү mominlarga payda beretdi. Бұл жерде жақшы біліп алатыған нәрсе, екі фарз, анан екі ваджип бар да. Фарыздардың биринчisi ихрам байлоо, ихрам. Экинчisi айланып Кабаны таваф кылуу. Ваджиптин биринчisi саи кылуу, Сафа менен Марванын ортосуну. Андан кийин чач алдырып, ихрамдан чыгуу. Биз намазды кулак кагып кол байлайбыз го. Бул намазга эле окшош. Ихрам екі чүпүрөк менен байланат, ниет кылыпчы. Анан биз эки жака салам берип чыккандай, бул чачты алып анан чыгат. Чачты алуу намазда салам бергендей да. Эми ихрам деген сөз ушул сапарыбызда ихрам байлагандан кийин кээ бир нерселерди өзүбүзгө тыюу, арам кылуу деген сөз да. Мисалы үчүн эң эле биринчи эркектер үчүн тигилген кийим кийүү. Мисалы үчүн денесиге башын өлчөп топу тигеби, мына шу топу болбойт. Кол пайпак болбойт. Бут пайпак болбойт. Ички шым да болбойт. Дене эки эле кездемеге оролуш керек да. Мына ушул биринчи тыюу салынган нерсе. Экинчиси жыттуу нерселер. Самын болбойт, шампунь болбойт. Андан кийин баягы влажный салфеткалар болбойт. Анан жыттуу нерселерге барып кол тийгизүү, башка кылуу. Эгер бирөө келип туруп тийип кете турган болсо, ал сизге зыян тийбейт. Ушу бүткүчө умурабыз ушундай нерселерден сактанышыбыз керек. Андан кийин денебизден бир түк же бир тырмак же бир эмени алуу ихрам учурунда. Бул дагы тыюу салынган. Эгер тырмагыңды алып коюп, тиштеп, жулуп салып ихрамдан кийин же жолдо кетип атып чач же бир денеңден түк жула турган болсоң, мына ушул кой союш же болбосо бир штраф төлөш важип болуп калат да адамга. Андан кийин жаштарга, арабызда жаштар болуп калышы мүмкүн. Ме деп коет, баягындай колтукташып, кучакташып, романтика кылбайсыңар. Бүткөнгө чейин. Бүткөндөн кийин анан биз болду деп коебуз. Түшүнүңөрбү? Бул нерселер дагы ихрамга зыян тийип калат. Андан эгерде аялдарда үзүр болуп кала турган болсо, ихрамдан чыкпай жүрүп турат, качан үзүрү токтогондон кийин анан Кабага кирип туруп зиярат кылат. 3 күндөн кийинби, 4 күндөн кийин. Ошон үчүн бизде 9 күн вакытыбыз бар да. Ошого расчет кылынган. Түшүндүңүздөр, а? Андан кийин ошо жолдо бара жатканда талбия. Сөзсүз талбия айтат. Азыр биз бунун дагы бир фарзы ниет кылдым, умра кылганга талбия айтып, анан кийин баштайбыз. Барып түшүп Кабаны көргөнгө чейин ошол талбияны айтып кете беребиз. Адамдар менен жолукканда мындай бекер сөздөрдү сүйлөбөстөн жолдо талбия айтып, хор менен жекече айтып кете беребиз. Анан бул ихрамды мына сиздерге айтып кетсем, ихрам эки бөлүктөн турат, ушундай кездеме, мына ушундай кездеме болот. Мен эми ушул кездеме мынандай. Узундугу ушундай, көрдүңүздөр, а? Ушул кездемени биз кантип оройбуз? Эгерде мынантип эле турбага окшоп ороп алсаң, жолдо чатышып жыгыласың, путуң баса албай каласың да. Ошон үчүн путту мындай кенен коюп туруп, чоң аттайбыз го. Ба чуркайбыз да Сафа Марвада. Ошондо кенен кылып туруп путту мына ушул жерден баштайсыздар мында. Түшүндүңүздөрбү мына? Мына ушул жерден баштайсыздар. Мына. Мындай кылып туруп, мына бул жагы өтөт. Анан путту кое бергенде мына уже кенен болуп калды да, чуркаганга. Анан сиздер мынау кайышты мына жерге коюп мына байлагандан мына бул жагына телефон, бул жагына акчаңыздарды салып аласыздар, документиңизди. Анан үстүнө мындай кылып түшүрүп коесуздар. Түшүнүктүү болдубу? Мына ушу бойдон кетти. Эми мына биз азыр автобуска чыгарда байлап мынагыны Кабага чейин мындай эле үстүбүздөн ме кылып туруп ондай таштап алабыз, болду. Ушул туруш бизде ихрам деп аталат.
ihram dep ataladi. Эми Кабага жакын барып калганыбыздан кийин биринчи 3 айланышта биз палван басыш кылабыз. Палван басыш деген сөз мына колду бияка чыгарып, мындай буну истиба деп коет, истиба. Анан мына эркектердин колу мына желке менен мына колубуз ачык кетиш керек. Себеп мындай кылганда, баягы Мекке фатых болгондо сахабалардын күчтөрү көрүнүп, нар жактан мушриктерге сүр болгон экен да. Анан басканда дагы мынантип баягы палван басыш кылып жүгүрөбүз баягы эмеден 3 круг биринчисине. Анан кийин калган калгандарын анан жөн эле мындай басабыз да. Bunun sebebi ne için biz palvan yürüyüş kılavuz desek, biz kança kilometreden geldik, 1000 kilometreden geldik de Allah'ım için. Menin dağın ya Allah sen için baskanға dağın kudretim Kuda kalasa jetet degen Allah'a bir suyunç kadamları jasaytkemizde bundan da çarçap kaldıklarına mına atıp şümüreyip kalbaytkemizde. Düşündüңүздөр, birinci 3 kuruktu. Ana bütkönden keyin biz baya Makam İbrahim'de 7 jol aylanganыбыздан keyin Makam İbrahim'de 2 reket namaz okuyuz go. Al kezde jabı alıp anan okuy berебиз мындай кылыпчы. Чыгып анан Safada dua kılıp Marvaga çurkayбыз. Marvadan Safaga ушинтип 6 жолу барып келгенден кийин 6 болот, анан 7-нчиси кайтып Marvadan бүтүп кетет. Анан эми аялдарга маселесине келе турган болсок, аялдар өздөрү үйдө кандай кийинген болсо ошондой эле кийинет. Таза, жаңы, өтө жука эмес, күнгө көрүнүп калбай турган, денеге жабышпаган, кенен анан тажрыйбадан өткөн кийимини кийет. Кээ бирги аялдар тажрыйбадан өтпөгөн кийимди алып, тиктиришип байкуштар. Жерге чубалып, өзү да депсеп, адамдар да депсеп, аябай кыйналгандарды көргөнбүз да. Ошон үчүн сизге кайсы материал жагат эле, ошо материал тажрыйбадан өткөн, ошо көйнөктөр менен чыгасыздар. Анан эркектер дагы, аялдар дагы, эркектер башыны жапканга болбойт. Жылаң баш жүрүш керек, башы. Бирок алыстан зонтик көтөрсө болот, бирок мындай топу кийип албаш керек да. Аялдар бетин жапканга болбойт. Эгер бетин жаба турган болсо, мындай мурдуга тийип тура турган болсо болбой калат. Анын үчүн мына жерде мындай эмеси болуш керек, баягы айбаны, айбан. Ошого мында парда тосулган болсо, мына мурдуга чейин. Ошондой даражада жапса болот. Анан мындай бетин тосуп никап кылып алган ихрамда болбой калат. Анан дагы айта турган нерсе, аялдардыкы ушул. Эркектер тапичке маселесине келе турган болсок, туугандар. Тапичкени мына биз жакынырактан көргөзсөңүз, илгери раматылык Кимсанбай ажынын убагында алы кары бизге ажы башчы болуп келген, ошондо мындай алдырып туруп, мындай караңыздар. Мына жерде мындай эмеси болот да, бу тосук болот мындай. Алдырып турган бизге мындай кылып кыркып, мындай көргөзгөн да. Себеп дегенде мына жерден баштап, мына жерге чейин мас тартыла турган сөөгү, ак сөөгү көрүнүп туруш керек. Эгер мындай жабылып калса болбойт деп бизге үйрөткөн мына устаздардан алы кары раматылык өтүп кетти. Ошондон бери мен канча жолу келсем, мына ушундай кылып алам. Адамдар айтат, заводдо ушинтип чыгарат. Жок, Билалдын заводдо ушундай кылып кайрадан иштеп коет дедим да. Мына көрдүңүздөр. Алып туруп мында бир чеберчилик менен кыркыш керек мында. Билинтирбейчи. Анан бир жагын чоң, бир жагын кичине кылып кыркып койбоң да. Эң негизинен айтыла турган нерселер ушул. Эмеден абайласыздар. Гыйбат болбосун, башка только тилибиз лаббайка менен гана алек болуп кетет. Болсо жолдо амыр марыф, нахи мункар баяндар айтылат жолдо 5 саат, 6 саат алмак салмак ушул шарттарын түшүндүрүп айтып кете беребиз ажыларга, умра зыяратчыларга иншалла. Ихрамда дарат маселеси, ниет маселеси. Ихрамда даратты кадимкидей эле дарат алып келине берет. Только самын колдонбойсуздар да, шампунь колдонбойсуздар. Мисвак колдонсо болот. Мына жыттуу нерселердин бири дагы болбойт ихрамда. Ооба. Аялдарга дагы эме. Азыр мисалы 1-2 саат мурда жыттууларды сүртүнсөңүз болот, бирок ихрамга киргенден кийин токтойт бардыгы. Жуунуп нет. Жок, болбойт. Мисвак менен гана, жыгач менен гана. Дагы суроолор болсо бергиле. Азыр эми сеппегиле да, будан бияка ихрамга киребиз азыр 1-2 сааттан кийинчи. Кандай?
Ehramda biz uşul yerden hazır juunup, taranıp, gusul kılıp, ehramda baylap, saat 2:00'da cuma namazdan keyin avtobus keladi gazetesine. Oşoğa keç kalmasdan hayra uşul yerga birinci etapda düşüşübüz kerak. Jumadan keyin keladi. Jumadan keyin. he? Anan ehramda baylap algandan keyin men aytganga çeyin niyetni kılbay turuңuzдар. Kebir uçurlar bolgon jalpı elge tiyешeli. Misal üçün keldi Bişkek'te Ciddaga uçat ekemiz dep adamlar niyet kıldım labbayka dep ihramды baylay boldu yani bul barıp sa'i kılıp Safa Marvadan çaşını almayınca bu çıgalbaydı da. 2 gün samolyot задержка bolup kalsa 48 saat oturuş gerek de muzdap bunlar kılıp. İçinde kiyimin yok. Oşonun üçün acı başlığınızlar niyetli kılınızlar degende samolyotga oturup avtobusga oturgandan keyin işenişli bolgon oylar niyetli kılış gerek. Sizler uşul nerselerdi namazı Yok. Bunun ihramdı baylap. Oturgandan keyin daha keyin 2 rekat namaz okuyoruz. Ya hazır niyet kılaveririz. İhram niyet kılıp koyasın. İhram niyet kılasiz. İhram niyetini ne dep kılış kerek oşonu da aytıp koyuş kerek ekan. İhramdı umra kılış üçün şu ihram bayladım dep niyet kılasiz da. Ne sorular var ayallarda? Ayalların but kiyim bolaverer. Ayallar tigilүү kiyet, bardırlar. Bardık kiyimler tigilүү boluş gerek. Ması bolaverer, bardırlar. Biroq masıcan jüre albaysiz da kalınrak paypak bolsa jakşı bolar. Rahmat. Sonum oldu. Şunu bilen biz Umra safarına çıkabız endi inşallah. Umra amallarımız başlalat. Köngül burganыңızдар üçün rahmat. Düşündürme bergen Bilaldin ustazımızdan Allah talam razı olsun.